Assalamu alaikum жамаат. Мынакей бүгүн кайрадан акыр туугандар. Могулар былтыркы акырлар тайлар болчу туугандар. Бүгүн бул жеке бузулуп 10 метрдей жаңыдан үстүң полный бузулат дагы жаңыдан акыр салынат туугандар. Мына ушундай акырдан мына туугандар. Ушундай акырдан ушундай акыр салабыз буюрса туугандар. Биз менен болуп ушул YouTube аккаунтка каттала кетесиздер. Мынакей өзүңүздөр байкагандай бул кетет да 10 күндөй созулган жумуш болот. Мына бүгүн бүттүгүн бузабыз, үстүн кыршабыз, муздабыз, жерге полный стяжка куюлат. Мына Куба өз темпинде жүрөт. Кыршаны полный сыйрып ичин тазалап атып, саат 3 болду. Мына биринчи күн. Эртеңден баштап стойкаларын орното баштайбыз. Мына буюрса полный сыйрыдык. Мына Куба уже кийинип кетип атат. Бул жакты алып тазалап, бул жакта фундаменттер бар экен, фундаменттерди алдык. Мынакей бул жакта астына поддондор бар болчу экен, поддондорду алдык. Бул да эртеңки чаң суабасын деп бүгүн мына ушундай суу себип салдык буякта полный. Эртең буюрса фундаментке стойкаларын орнотуп баштайбыз. Мынакей бүгүн стойкалар бүттүк. Мына 8 стойкалар. Полный уровень жилка менен. Мынакей түстүгүн атып коңуздар. Мына фундаменттен профилдин тең ортосуна чейин 380 болду. Мына каждый 3 метр сайын орнотулду. Бүгүн материал алдык, жыгачты алып бүгүн шуну менен кечкирди берсе. Мына жип деметтик, жиптин ар бир меткасы бар, мына маркерин чилип турат. Центри болду ушулар. Асына бунун бийиктиги 3.30 туугандар. 3.30, биягы 2.30. Нар жагы 3 метр болду. Мынакей туугандар. Бул жагы жемкана болот. Мына акыркы профилден, шу профилден бул жагы 3 метр. Бул жак жемкана болот. Бул жагында мындай канал жасалат чакан. Мынакей бүгүн 4-чү күн. Мына үстүн жаап бүттүк туугандар. Листин мокрый асфальт болду. Калындыгы 4,5. Бүгүн жабылып бүттү дагы, эртең стойкаларды, акырларды орнотуп баштайбыз буюрса. Мынакей туугандар, стойка орнотуп бүттү. Мынакей түздүгүн байкап коңуздарчы. Он башка бөлүндү. 98ден болуп калды ар биринин аралыгы. Ички бети 98 да туугандар. 60-тык турбалар булар. Мурун 40-тык болгон аткан, бул азыр 60 болуп кетти. Эми аркы аштоонун бери орнотобуз акыргачы. Биягында кече бөлгөнбүз. Азыр буларды бир орнотобуз да акырды. Эми ар бирин 4төн кылып, 4төн решетка кылып бөлөбүз. Мынакей туугандар. Буюрса темирлери бүтүп калды. Кече койгонбуз полный коюп, бүгүн марактан бери барт этип келип атабыз туугандар. Полный уровеньда. Мынакей түздүгүн байкап коңуздар. Полный бияктан бияка. Мон темирлер барт этип аткан суу 3 күн болду окшойт. Ар бирин моюнда отургузуп келип атабыз да. Кече бир күн кечке койдук. Азыр бир күн кечке барт этип окшойбуз, буларды полный кайра. Мынакей 10 баштыкы, мына талчына стяжка 10 сантиметр кетти. Астына сетка мак төшөлгөн. Үстүнө ойзбага коет мынакей. Шипыр десе шипыр да терде берет экен деди.
OSB калтырдык да. Лист менен ортосуна мына экөөнүн ортосуна боштук калтырып. Мынакей бутондар стяжкасы бүттү. Мынакей мына акыркысы лоток 30га, эми 10 сантиметрден башталды, этеги 15 болуп калат. Бүгүн лист алып келип бияка чаптайбыз дагы. Бул жер киши баса турган жери, көрүнүңүздөрбү? 7 сантиметрге бийик. Бул жагынан дагы бийик көтөрүлүп турат. Мынакей азыр лист кезип атабыз. Толщина 3,5-дык. Мурун стройматериалдан буну 1 метрлиги сатылчу да. Рулон болчу. Азыр буну тыникке бастырган жектен эле 10 метр 20 сантиметр алып келип 1 метрге ылайыктап кезип атабыз. Мынакей азыр лист салабыз. Жана 1 метрден даярдаганбыз. Ошол листти азыр алып келип бияка салабыз. Мынакей өзүңүздөр көргөнүңүз бул полный ремешоктун былтыркы ремешоктон чечтик дагы 10 метр сплошной эле салып койдук. Азыр биринчи тай тура турган жагын катырып алабыз. Мына ылдыйраак кылып туруп. Андай ылдыйраак кылып алабыз. Анан бул жагынан басканда, моу ремешокко отурат да бул. Ушинтип каждый 10 сантиметр сайын катырабыз да. Жагы более-менее ылдый болуш керек да. Чек жегенден болду. Баш этек сплошной. Мына эки башын, арка башы менен бирки башын мындай кылабыз да. Ичке профиль. Мына буну дагы изогнутый кийип, айсымал кийип, мындай чыгат болчу. Монтур буну ремешок сыяктуу салабыз. Муну астынан үйдө шүктөн урабыз. Анда лист чаптайбыз, бияна мындай жака чаптап коебуз. Сырттан бери чаптайбыз. Мынакей туугандар, бул жерде полный бүттү. Азыр могу суу ичет тургандарын жасап келатабыз да. Эки башын жабабыз полный. Бүттү шойдон. Мынакей акырыбыз бүгүн бүттү. Ассаламу алейкум жамаат. Мына токтолуп бүт туугандар. Мына ушул сарайда мынакей көрүңүздөр, өзүңүздөр көргөндөй ушундай мощный акыр болду. Токтордун номер 1 акырлардын бири болду го дейм. Аттарга, тайларга бордок болот экен. Мынакей чыгасызбы? Мынакей үстүнөн этегине чейин айтып берейин. Мына ички бети 3,80, бул жагы 1,30 болду. Крышасына сплошной 6 метрлик брус болду да. Мына кусогун бияка кайып жыгыттык. Эч бир кеткен жок. Мына ичин бир байкап кетиңиздер. Üstüne apşıfka OSB oldu. Şiper olmayan eкен, şiper da teride berет деп, анан тыникке чаптадык, тыникин астына OSB чаптадык мындай. Размерлери туугандар. Мына ат тура турган жерлери айтып берейин. Ичи 1 метрден 98 болуп калды. Ар бир бөлүк башынан этегине чейин 10 баш турат. 10 баш турат. Бунун размери туугандар. Мынакей. Бул дуалдан
акырдын башталганына чейин 1 метр. Бул акыр 60. Бул акырдан кийин бул профилге чейин 220. 220дан кийин 30. Мындай каналча бар, өзүңүздөр билгендей. Заралар түшөт, бокторун шөптүрүп ала турган. Анан кийин бул жери 1 метр туугандар. Bir айланып көрсөтүп чыгайын. Профилдин толщинасы туугандар 60-тык. 60-тык. Наркы стойкалар 8-тик туугандар. 8. Мына акыр узундугу 10 метр. 10 метр. Бул сплошной лист салынды. Көрүнүздөр, строй материалдан алып келдик да, сплошной листти ийиптирип салдык. Бул өзү строй материалда 1.20-1.25 болот а листтери. Ошону бирге ылайыктап туруп жаткызып туруп узундан кезип алдык. Толщина оцинковка лист, толщина 3,5-дык. Стяжка, мына стяжканы айта кетейин. Стяжкада бул жагы наркы жагы көрүнүздөр, 8 см өйдө бийик. Суу нары чыкпаш үчүн да, зара нары кетпеш үчүн бийик кылдык. Наклон 10 см бар. Бул жерде профилдин түйүнөн наркын түйүнү чейин наклон 10 см. Бул жагынан дагы 3 см наклон бар. Анан ортодо бир труба бар, центральный каналчан. Ушул жектен бияка агып чыгып кетет. Мынакей, бул үстүнө кетет турган, бул ар бир бачогу болду, суу ичет турган. Мына ушундай. Бул жагы кенен бир ушундай жем коёткон жер жасалды. Бияка жем бачок сачокторун коет дагы жем кылат. Бул мынакей суузу. Өзүңүздөр бага берип кетиңиздер, кандай болуп тургандар. Бул тиги наркы акырды былтыр жасаганбыз туугандар. Бул 8 метр болчу. Былтыр тайлар шейит болгон. Мына быйыл жаңы вариант болду туугандар. 10 башка 150 метр турба кетти. 60-тык стойкадан 8 стойка кетти узунунан. Мынакей ОСБ чапталды, бүт бар. Бул жекте нези калды, бул жекте светин койсо. Анакей номерин чаптайм дейт, номерин чаптаса бүттү полный. Мынакей да ким жасатам десе, байланыш номерин жазып коюңузчу. Видеонун астына чалып байланыш бересиздер. Токтоолдун ичине барып жасап беребиз туугандар. Сырт жака чыга элекпиз. Мына сырт жактагылар бүттүгүн өзүңүздөр айтып берип атам. Бүттүгүн өзүңүздөр байкап көрүп аласыздар дагы. Өзүңүздөр эле жасап койсоңуздар болот. Мынакей лакированный фанер. Мынакей бул жактан нары чыкпаш үчүн. Тиги башына да ушундай. Кантип жасалгандарын бүттүк толук видеону ушу видеодон кийин салып коем.